Сиз каалайсызбы же каалабайсызбы, эмнени көп ойлосоңуз, ошону жашооңузга тарта баштайсыз. Тартылуу мыйзамынын күчүн канчалык жакшы түшүнгөнүңүздө, ойлоруңузду аң сезимдүү түрдө башкарууга өтөсүз. Сиз жашоодо эмнени көп ойлосоңуз, жашооңузга ошол окуяларды тартып баштайсыз. Качан гана эмнени так каалап жатканыңызды түшүнгөндө, сиздин ойлоруңуз иреттелет. Ал ойлор барган сайын улам өзгөрүп олтуруп, сиздин жашооңузду жакшыртат. Ал эми каалабаган нерсеңиз жөнүндө ойлонсоңуз да, тартылуу мыйзамы ошол ойлорду да ишке ашырат. Ошентип, ой канчалык күчтүү болсо, анда ошончолук көп энергия болот жана анын жашооңузга ишке ашуу ыктымалдыгы жогорулайт. Эгер сиз башыңыздан өткөргүңүз келген бир нерсени көрүп, ооба, мен муну каалайм десеңиз, ага көңүл буруңуз жана жашооңузга чакырыңыз. Бирок жашооңузда көргүңүз келбеген нерсени көрүп, жок, мен муну каалабайм деп айтсаңыз, ага да көңүл бурганыңыз үчүн аны өзүңүзгө тартып жатасыз. Тартылуу мыйзамына негизделген бул ааламда эч кандай өзгөчөлүк жок. Эгер сиз бир нерсеге көпкө чейин көңүл буруп, аң сезимиңизди ошол нерсеге байлап турсаңыз, тартылуу мыйзамы аны сөзсүз сизге ишке ашырып берет. Анткени бул мыйзам үчүн жок деген түшүнүк болбойт. Кыскасы, сиз бир нерсе карап, жок, мен муну каалабайм, кетип кал деп кыйкырганыңыз менен, чындыгында өзүңүздүн көңүлүңүз аркылуу аны өзүңүзгө чакырып жатасыз. Бактыга жараша физикалык дүйнөдө ойлор заматта ишке ашып кетпейт. Ой пайда болгон учур менен анын жашооңузда көрүнүшүнүн ортосунда белгилүү бир убакыт болот. Бул убакыт сизге көңүлүңүздү кайрадан чындап каалаган нерсеге бурууга мүмкүнчүлүк берет. Ой ишке аша электе эле сиз аны токтотууга шашылыңыз. Бирок ага өтө көңүл буруп баштасаңыз, акырындап анын жашооңузга келишин күтөсүз. Эгер азыр угуп жаткан сөздөрүңүз жөнүндө терең ойлонуп, айткан сөздөрүңүзгө маани берип баштасаңыз, ойдун энергиясынын күчүн түшүнө баштайсыз.